Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Россияда жүргөн мекендештерге эскертүү. Азыр ар бир мигрантты полиция кармаган учурда базада регистрацияң жок экен, же договоруң жок, же документтер туура эмес деген шылтоолорду айтып, штраф салып, мигранттардын акчасын алууда. Ошол эле учурда полиция менен ордунда сүйлөшүү керек деп акча бергендер да көбөйдү. Ошондуктан полиция кызматкерлерине пара берүү боюнча фактылар көбөйдү. Пара берүү учурунда камераларга түшүп калган мекендештер кылмыштуулук беренелери менен кармалууда. Ошондуктан этияттаңыз мекендеш. Сиздерге бир мисал, Якутияда транспорт полициясына пара берүүгө аракет кылган 2 мыйзамсыз мигрант кармалды. В Республике Саха-Якутия задержаны двое нелегальных мигрантов за попытку дачи взятки сотрудникам транспортной полиции. Сотрудниками Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте в течение 4 дней в аэропорту Якутска и города Мирного при проверке документов были выявлены двое граждан одной из стран Средней Азии, 36 и 42 лет, которые нарушили срок пребывания на территории Российской Федерации и пытались улететь на родину. Правонарушители были доставлены в служебные кабинеты полиции для составления административных протоколов по статье 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Однако, чтобы уйти от ответственности за нарушение правил пребывания на территории России, иностранные мигранты попытались передать сотрудникам транспортной полиции взятки в размере 5 и 10 тысяч рублей. Задержанные были неоднократно предупреждены об уголовной ответственности за данное деяние, однако не прекратили противоправные действия. О факте склонения сотрудников транспортной полиции к коррупционному преступлению было незамедлительно сообщено руководству. В настоящее время дознавателями Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте возбуждено 2 уголовных дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Москвада ГАИ кызматкерлери мигрант экен деп адашып, москвич жигитти тосуп алышты. Ал эми чочуп кеткен айдоочу москвич жигит праванын ордуна ГАИ кызматкерлерине наркотик оролгон кагазды суна калды. Натыйжада алар москвичтин үйүнө келип, тинтип, квартирадагы наркотик өндүргөн бакчасын таап алышты. Предназначенная для культивации. Россиядагы мамлекеттик дума орус тилин билбеген мигранттардын балдарын мектепке киргизүүгө тыюу салууну даярдап жатат. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин Орусиянын миграциялык саясатын өзгөртүү боюнча дагы бир мыйзам долбоорун даярдоо тууралуу айтты. Мигранттардын балдарын орус тилин билбегендигин тастыктаган документтери жок мектептерге киргизүүгө тыюу салуу сунушталууда. Биз укук коргоо тармагындагы зарыл кадамдарды талдап чыгып, чечилиши керек болгон көйгөйлүү маселелерге көңүл бурдук. Резолюциянын алкагында биз өкмөткө эмгек миграциясы боюнча ошондой эле мигранттар менен келген үй бүлөлөргө сунуштарды жөнөтөбүз деп айтты Володин мырза журналисттерге. Вячеслав Володиндин айтымында долбоор мигранттардын балдарын окуу жайга киргенде чет өлкөлүк жарандардын Орусияда жүрүүсүн милдеттүү түрдө мыйзамдуулугун текшерүү, ошондой эле орус тилин билүү боюнча тестирлөө жүргүзүлөт деп божомолдойт. Токтом долбоорун кароо 20-ноябрга белгиленген. Жакшы кабар туугандар. Жумуш издеген мекендештерге таркатып коюңуз.
Сиздерди тигүү цехине жумушка чакырабыз. Айлык маяна 100 000 рубльдан жогору. Айлык ар жумада берилет. Жумуш официальный, трудовой договор берилет. Жатакана бекер, регистрация бекер. Дареги Ивановская область, улица Фабричный проезд, дом 5. Байланыш номери 8926 551 40 40. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.